Кубат Исенкулович, азыр Токой чарба айыл чарбасына карабай калган го, МЧСте го. Кантип ишке ашырасыздар азыр? Проект мурдатан пландаштырылган болчу. Ошол жалпы бул эми 40 миллион болчу, ошонун теги 9 миллион 200-н алып калдык. Анан калган 31 болсо, буйрса ошол макулдашуулардын, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен аларды дагы алабыз. Бирок эми буга чейин биздин мамлекет эл аралык уюмдардын баасы менен биз баягы муктаж болгон өлкөгө кирчү элек. Азыр болсо биз экономикалык өсүштөн кийин алар болсо азыркыдай баардыгын грант бербестен льготный кредит менен, бирок эми частин грант алууга сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Атсокулч, азыр муктаждык жаралган үчүн ушул 9 миллион 200 алынып атабы? Муктаждык бар үчүн. Бар үчүн. Бул мурунку макулдашып, ошол мурунку макулдашуулардын жыйынтыгын ушуну алып калдык да. А кийинкилерди болсо льготный кредит катары беребиз деген алардын ойлору бар. Бирок дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз дагы, булардын бир бөлүгүн грант катары алабыз буйрса. Азыр Токой чарбадан барбы? Келдиби? Бул ишке ким ашырат? Айыл чарбабы же Токой чарбабы? Жок, айыл чарбасы. Биздин алдыбызда айыл чарбасынын долбоорун иштетүү бөлүмүбүз бар. Ошолор ишке ашырылат. Бул долбоорчу Кубат Исенкулович. Бул жөн эле биздин карызыбызды көбөйтүү долбоор бул. Грант катары берилип атат. Эми грант болсо дагы биз алып атпайбыз сырттан азыр алып атабыз. Баары бир бекер акчаны ала берели деген ойдо максаттабыз. Болбойт да. Токойду айыл чарбадан МЧСке, МЧСтен өзүнчө агентство кылып атасыңар азыр. Бир да жыйынтык болбойт деги. Жыйынтыкка аракет кылабыз. Азыр Токой чарбасында барбы? Питомниктер барбы, жокпу? Азыр Питомниктер бар. Эмне үчүн дагы түндүккө, түштүккө дагы бирди ачып атасыздар анда? Эмне үчүн иштеп аткан эле ошол иштетпейсиздер? Бул азыр эми жаңы технология менен, жаңы инновация менен, жана капельный орошение менен заманбап питомниктерди куралы деген максаттарыбыз бар. Кайсыл жерге курулат азыр? Түндүк, түштүккө деп койдуңуздар, кайсы областка? Түштүк, бирок эми ошол азыр эми конкурстун негизинде ал Кудай буйрса силер колдоп берсеңиздер, андан кийинки иш аракеттерди жылдырабыз. Кубат Исенкулович, акча алабыз, карызга алабыз, грант кылып алабыз, кандай кылып алсак дагы Токойдун бүгүнкү күндө эч кандай жайты дагы, Токойдун аянты дагы жакшырган жок. Токой азайгандан азайып эле баратат. Туура, бул тармакты сиз жакшы билесиз. Жайтыбыз жакшырткан жок, наоборот. Начарлап баратат жайыттарыбыз да. Азыр ушул акчаны алып барсак эле бардыгы эле жакшы гүлдөп өсүп кетет дегенден алыс болушубуз керек да. Болгон акча менен аракет кыла берсек, анан Кудай буйрса ийгиликке жетишербиз. Рахмат.